берем деген максаты сөздүк болгон күнгө чейин ушул. Бүгін қаладағы халықтың айырылуу қатмары болған Гозазиз жарандар эл өкүлү Дастан Бекешевке жана жашоого жетиштүү шарт жоктугун айтып маалымат жыйын өткөрдү. Алгач эле депутатка болгон нааразычылыктарга токтолуп, парламентте керектүү көйгөйдү көтөргөн эместиги белгиленди. Маалымат жыйынга Гозазиз 6 жаран катышып, ар түрдүү маселени ортого салды. 11 августта Борбор калаадагы нааразычылык акциясы эл өкүлүнө багытталып уюштурулган. Бул жыйын акциянын уланышы экендиги айтылды. Митинг болду, азиздер бар топтолушуп, ураны Дастан Бекешевсиз парламент. Анан биз да аралашып сүйлөшүп бул жерде. Жерде 5-6 адам болсо, биздин аркабызда адамдар бар, азиздер, коомдун балдары, кыздары бар. Ошолор бизди суранышты, силер чыгып биздин атыбыздан кайрылып айтып койгула, биз дагы нааразыбыз Дастан Бекешевке. Биринчи келгенде Дастан Бекешев ар намыз менен келген, убадасын көп берген. Биз ошого добуш бергенбиз. Үнүбүздү бийликке жеткизсек деген максат. Турак жай, билим берүү жана мамлекет тарабынан берилген жөлөк пулдун жашоого жетишсиз экендигине даттанышты. Маалымат бергендердин бири Жамгырчы Абдыкалуков кырсыктан улам көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган балдарды калыбына келтирүү борбору жок экендигин айтты. Эл өкүлдөрү качан гана шайлоонун алдында социалдык программалардын ишке ашышын убада кылып каларын дагы кошумчалады. Төрөлгөндө көз азиз болгон балдар үчүн мектеп интернаттары бар. Ал эми кийин көзүн жоготуп койгон адамдар үчүн аны калыбына келтирүүчү реабилитационный центрлер жок да. Бизге ошондой центрлерди кылышыбыз керек биз. Биз ошолорго муктаж болуп турабыз. Исламский реабилитационный центрлерди курсак болот. Ошолорго конкреттүү биздерге ушу социалдык программаларга акча бөлүнсө. Өзүм 2 балам майып болуп, көз азиз болуп калган үчүн издеп көрдүм да. Эми мисалы кызым чоңоюп калды, садикке берейин, фактически айтып кетейин, ар нерсени айтканда. Издеп көрдүм. Анан барсам ошол дузуктардын эмесинде бизге деле мындай эме алабы экен деп сурап көрүп, сунуш киргизейин деп барсам жок. Биз дузуктарды гана кабыл алабыз, бизге ошондой буйрук чыккан деди да. Анан кийин мисалы инвалиддер коомго аралашпаган себептен, ошол иштебеген закондордун деле себеби ушул да. Биз коомго аралаша албай калдык, мисалы мектептерде окуй албайбыз. Мындай обычный жөнөкөй мектептерде, мына балдар окуган мектептерде, балдар окуган садиктерге бара албайбыз. Ошол себептен коомчулук бизден бөлүнүп отуруп, биз коомчулук аралаша албай калдык да. Эми адам катары жүрө беребиз, бирок иш жагынан келгенде, окуу жагынан келгенде ушундай аралаша албайбыз да. Биз өзүбүздү тарта беребиз, биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендигибизди айтып жүзүбүзгө салып койбосун деп. Алар өзүн тарта берет, бизди чалынып кетпесин, жыгылып кетпесин, же болбосо мындай сөз түшүнбөй калбасын деген мааниде бизден тартылып ошондо отуруп, биз бөлүнүп калдык да. Это что за просто, я не знаю, выдумали на ровном месте, как стричь деньги? Такого не должно быть. Эл өкүлү Дастан Бекешев нааразычылыктардын баары куру доомат экенин, акцияга чыккан жарандар жеке гана кызыкчылыктардын пикирин колдоп жатканын белгиледи. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун мурдагы төрагасы мыйзамсыз пансионаттарды жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга курулган турак жайды саткан фактылар үчүн кызматтан кеткен. Бул мыйзамсыздыктын баарын депутат ачыктап, КМШ өлкөлөрүндө жок мыйзам долбоорун ишке ашырганын Дастан Бекешев билдирди. Коомдун объектилерин кайтаруу үчүн соттошуп, тийиштүү документтердин баары бар экенин кошумчалады. Анан чындыгында 2015-жылда мен буларга эч убаданы берген эмесмин. Мындай силерди жыргатам, гүлдөтөм себеби мен дайыма эле бюджетти окуйм, республикалык бюджет. Мына менде документтер бар, мен жөнүндө сөз эмес, документтер бар. Мына пансионатты жерлерди сатты. Өзүнүн баласына. Бизде чоң бул жерде Бишкектен өйдө мындай чоң участка болчу. Ошону баласына сатып атпайбы. Азыр баласы чуркап жүрөт сотко. Биз сотко бердик коомдун атынан. Ошол артка тартайлы деп атабыз да ошону. Баласы чуркап сотко акчаларды таратып, мына бул меники деп жүрөт да. Уятты. Ишболот Кыргызбаев Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун түштүк башкармалыгынын төрагасы. Өлкө аймагында коомдун 12 ишканасы бар. Көпчүлүгү жеңил өнөр жай багытында. Учурда 3212 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоодо турганын төрага белгиледи. Коом өкмөттүк эмес болгон үчүн казнадан каражат каралбаган. 12 ишканадан түшкөн каражат менен камсыздалат. Эл өкүлүнө тагылып жаткан нааразычылыктарга кошулбасын. Депутат өкмөткө көйгөй жеткирүүдө көпүрө болуп келгенин айтты. Ал эми маалымат жыйын бергендердин үчөө гана коомдун мүчөсү экенин белгиледи. Дастан Бекешев ол бизде рядовой эле неме, коомдун мүчөсү. Тоже имеет мындай акы бар сүйлөгөнгө. Биз как коом катары, ошо Кыргызстандын эли катары эле
кол көтөрүп шайлагандар шайлаганбыз Дастан Бекешевди. Колунан келген жардамын биздин коом үчүн, эл үчүн берген. Эми бул айтып кетсек, мына өкмөт менен биздин коомдун мамилесинде ортодо мындай көпүрө болуп берет. Көп маселелерди киргизебиз биз, мына ошол эле жилье маселелерин, ошол эле инвалидтерди баягы иш менен камсыз кылуу маселелерди киргизебиз. Обязательно бул через Бекешев аркылуу киргизилет да. Ишке ашат көп нерсеси. Мына Калктын айырылуу катмары койгон талаптар аткарылып, маселе оң тарабына чечилишин эки тарап тең талап кылат. Ал эми көзү азиздердин балдарын окутууда жана жумушка алуудагы түшүнбөстүк коомдун өнүгүшү менен калыптанышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мамлекет тарабынан 4200 сом жүлөк пул жана коммуналдык кызмат үчүн 1000 сомдон каралат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Кеттик анда. Баштайбыз. Бул пресс-конференция бүгүн 4 киши келди, 5 киши келди, 6 киши келиптир. Ошол кишилер келген. Бул Бишкектен Дастан ошону уюштуруп атышат. Бишкектен бир жума мурун атайын ушундай митинг уюштуруп, жарандык активисттер аркылуу, социалдык тармактар аркылуу ушуна кылышкан. Көбүнчө митингге катышкан, пресс-конференцияга барган, алар мындай коомдун мүчөлөрү эмес, ошол көзөйүз коомдун мүчөлөрү эмес. Себеби мага дагы төрага тияктан чалган, Оштун бөлүмүндөн чалышкан, алар айткан, биз дагы билбейбиз буларды. Анан чындыгында 2015-жылда мен буларга эч убаданы берген эмесмин. Мындай силерди жыргатам, гүлдөтөм себебинен дайыма эле бюджетти окуйм, республикалык бюджет. Мына менде документтер бар, мен жөнүндө сөзмө эмес, документтер бар. Мына пансионатты жерлерди сатты. Өзүнүн баласына. Бизде чоң бул жерде Бишкектен өйдө мындай чоң участка болчу. Ошону баласына сатып атпайбы. Азыр баласы чуркап жүрөт сотко. Биз сотко бердик коомдун атынан. Ошол арка тартайлы деп атабыз да ошону. Баласы чуркап сотко акчаларды таратып, мына бул меники деп жүрөт да. Уят да. Ошондуктан менен азыр ушундай чатак чыгып атат. Ошон үчүн байкуш кулак укпагандар аны билбейт аны. Аны билбейт, ошону угуп эле жүрүшөт да. Мен 100 жыл уже айтып какшап өзүм жүдөдүм да. Рахмат, чоң убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Биз калыс бейтарап кетиргенге аракет кылабыз. Сиздин ишмердүүлүгүңүздү дагы бул жерде баса белгилейбиз. Рахмат. Ош ТВдан. Мен Нуркамилулла Асылбек болом. Саламатсыздарбы? Калайык, урматтуу калайык калдык, жумурай журт. Биздин кыргыз элим, бардык мекендештер, бардыгыңыздар биз үчүн өтө кымбат адамдарсыздар. Эми көңүлүңүздөрдө орталык иштеп койгон болсок алдын ала кечирим сурайбыз. Чындыгында эми баягы ар бир адамдын өзүнүн арманы, арзымы, өзүнүн бир ыраазычылыгы болот экен. Мен да баштап кетерден мурун чынында ошол биз деле ошол депутаттарга бир аз капа болуп, эми мындай таарынып келдик десек болот. Чынында анан эми ыраазы боло турган эле жактары бар, бирок баары бир кичине капачылыгыбыз бар. Эми мен бир баштардан мурун баарын эле айтайын, ошо Дастан Бекешев эмес 120 депутаттын бардыгы эле эми ошол убада берип шайланганда ошондо бизге ошолордун баары эле кичине көңүл буруп, мындай кичине карап койсо болот эле. Бирок тилекке каршы андай нерсе болбойду. Бул нерсе 5 жылда бир боло турган нерсе экен. Ошон үчүн мына ушул шайлоодо биз дагы кичине мындай арзымыңыбызды айтайлы деп чыктык. Эми ар бирибиз ар башка тармакта сүйлөйт. Ар бирибиздин өзүбүздүн ар тармакта оюбуз бар экен. Ошол тууралуу мен да баштардан мурун ошо өзүмдүн оюмду айтып кетсем, менин дагы бир арманым чындыгында ошол кичинекей балдар үчүн мына бул төрөлгөндөн кийин ошо 6 жашка чейин интернетке барганга чейин бизде бала бакчалар жок экен да. Чынында бала бакчалар жок. Мисалы көз азиз балдардын окуй турган бакчасы жок. Жанагы дудук, мисалы дудуктар деп эми баягы бөлбөйм, бирок ошол кулагынан сүйлөү жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 3 жаштан 6 жашка чейин интернаттары бар экен. Мен барып өз көзүм менен көрдүм, эми өзүм 2 балам майып болуп көз азиз болуп калган үчүн эми издеп көрдүм да. Эми мисалы кызым чоңоюп калды, садикке берейин, эми фактически айтып кетейин, ар нерсени айтканда. Издеп көрдүм. Анан барсам ошол дудуктардын эмесинде бизге деле мындай эме алабы экен деп сурап коюп, сунуш киргизейин деп барсам жок. Биз дудуктарды гана кабыл алабыз, бизге ошондой буйрук чыккан деди да. Анан кийин мисалы инвалиддер коомго аралашпаган себептен, ошол иштебеген закондордун деле себеби ушул да. Биз коомго аралаша албай калдык. Мисалы мектептерде окуй албайбыз. Мындай обычный жөнөкөй мектептерде, мына балдар окуган мектептерде
балдар окуган садиктерге бара албайбыз. Ошол себептен коомчулук бизден бөлүнүп отуруп, биз коомчулук аралаша албай калдык да. Эми мында адам катары жүрө беребиз, бирок иш жагынан келгенде, окуу жагынан келгенде ушундай аралаша албайбыз да. Биз өзүбүздү тарта беребиз, биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендигибизди айтып жүзүбүзгө салып койбосун деп. Алар өзүн тарта берет, бизди чалынып кетпесин, жыгылып кетпесин, же болбосо мындай сөз түшүнбөй калбасын деген мааниде бизден тартылып ушунда отуруп биз бөлүнүп калдык да. Жок дегенде мисалы Дастан Бекешев деле өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адам болгон, 10 жыл депутат болуптур. Ошондо мисалы дейм, ошол жок дегенде ар биринде мисалы гос садиктер болуп атат. Ошол садиктерден жок дегенде бир группадан ачып берсе деле мисалы мүмкүнчүлүгү чектелгендер окуп, коомго аралашып, биздин инвалид менен коом бири-биринен алыстоо деген түшүнүк бизде бир аз жоголот эле да. Балдар кичинекейден чоңго тарбияланып, чоң окуп калмак, мектептерден деле мисалы үчүн өзү басып келе турган балдар эми обычно эмелерге аралашып окуйт, бирок көп эле эмес да. Алар деле баягы эме болгондугуна байланыштуу, мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу үйүндө отуруп калат го. Мен эми мүмкүнчүлүгү чектелген адам болгон үчүн алар аралашып жүргөн үчүн билем да. Ошолорго деле мисалы бир класс ачып койсо, ушинтип бизге мектепке аралаштырса, ошентсе балким коомго болгон мисалы коомдун бизге болгон көз карашы бир аз өзгөрөт эле. Кийин иш жагынан да оңоюраак болуп, ошо 5% квоталар балким иштейт эле. Мисалы үй жок жүрөт деп бияка экөөбүз айтып кетти. Чынында үй жок жүргөнүбүз деле барбыз, үй жок биз деле жүрдүк. Эми ал үчүн бирөөнү күнөөлөбөйм, эми ар бир адамдын ырыскысы өзүндө. Бирок баары бир ошол нерсени карап бизге деле мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адам болгондон кийин Дастан Бекешев же болбосо 120 депутат деле мисалы үчүн биз деле добуш беребиз го, туурабы? Шайлоодо биз деле барып шайлайбыз, чындыгында буга чейин шайлап келгенбиз. Ошондо биз деле бир үмүт менен шайлайбыз да, бизге ошондорду карап коебу, бизге ошондорду эстейби экен деп. Мисалы чындыгында ошол эки адам майыптар баш кошуп калса, ошол эки адамдын биринин пенсиясын төлөй турган деңгээлге деле чыгарып туруп, ошо майли бербесин болуптур, бекер бербей эле койсун. Жок дегенде ошентип карызга берсе деле мисалы бир жерде жашап 20 жыл жашайбызбы, 30 жыл жашайбызбы, ошону төлөп кутулат элек да. Ар квартирага көчүп жүрөбүз мисалы. Ошолорго деле акча берип атпайбызбы? Мамлекет төлөгөн акчаны эле беребиз. Анан баягындай иштегендерге айлык берилет дагы, анан мамлекет точно берет бизге пенсиячы. Бизди мамлекет өксү кылбайт, чынын айтыш керек. Ошол бизге ишенимдүү берилген немени ипотекага ала албайбыз. Эми туура иштеп төлөй албай калышыбыз мүмкүн. Бирок пенсиябызга таянып, эми өзүбүзгө жараша кылып, кичине бизге деле көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Эми үйлөрдө, квартираларда жүрбөйт элек. Эми бул да Кудайдын буйругу экен. Кээбиркилерибиздин адамдардын балдары өзүгө окшоп төрөлүп калып атат. Ошондо да кыйналып калып атабыз. Нары бери барганда квартирага көчүп барсак албай коюп, ошолорго деле мисалы пенсия чыгат экен. Ошонун пенсиясын эсенен деле төлөйт элек. Эми таптакыр шарт жок болуп калып, болбой бар айтса мисалы инвалидтер уюшуп үйлөнө элек инвалидтер. Үйлөнгөндөргө жардам берип койсо деле кутулат элек. Анан биз мисалы үчүн эгерде садик жок деп аны кантип чечсе болот, ошондо ойлонгонбуз. Садик жок деп эле арызданып коюп кала берейин деген деле оюбуз жок. Болот эле да деген сөз өзүнүн негизи жок. Мисалы бизге азыр спонсорлор анча-мынча жерин берем деген адамдар чыгып атат. Ошого окшогондор мындай мамлекет тараптан карап берсе, биз ошол жерге садик салып берсе болот эле. Кичине өзүбүздүн тирүүлүгүбүздү өзүбүз кылат элек, ушинтсек болот да. Анан баягы спец садиктер болгон экен илгери. Азыр эми ошого келип билип атам да аны деле. Мисалы бул дүлөйлөрдүн садиги деп Кыпка жакта бар экен. Анан Араванскийде спец садик, көз азиздердин садиги болгон экен. Барсаң албайт да. Косоглазияларды алабыз. Анан мындай зренияларды алыш, вообще көрбөгөндөрдү алыш кыйын деп эле ушинте беришет. Анан мен ошого да бир эме айтайын дегем. Ошол бизге жер берген адамдарга, ошол жер берген адамдар берген жерге садик салсак, мисалы, ошол бияктагы спец садик эми жакшынакай эле балдарды алат экен да. Ошонун эле макамын бизге алып берсе, мамлекет бизде деле ошентип гособеспечение кылып берсе болот эле. Калган өзүбүз да бирдеке кылып уюштуруп алат элек да.